Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин коногубуз менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу, Муфтияттын Кыргыз Республикасындагы абак жайларындагы 2003 жылдан бери расмий өкүлү Эстебес Ажыкулов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Убагында устаз Чубак Ажы Жалилов сиздин кылган амалдарыңызга өзгөчө баа берип кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин сиз абактарга жана таштанды таштаган жерлерге барып көптөгөн адамдарга даават кылып жүрөсүз. Сизге бул даават кылууга ким түрткү берди? 1979 жылы Токтогул шаарында Ажыкулов Шарабидин деген атам раматлык кызматкердин үйүндө жарык дүйнөгө келгем. Анан кийин атамдын жумушуна байланыштуу Токтогул районунун Өзгөрүш айылында ошол чоңоюп өстүм. 96 жылы ошол мектепти бүтүрүп, 16 августта ошол биринчиден Кудай мага ыйман берди. Экинчиден Кудай мага көп талант берген эжеке. Эгерде мен саясатчы болсом, көп саясатчылар артта калмакта. Эгерде мен артист болсом, акын болсом, көп эмелер артта калмак. Эгерде Кудай сактасын мен каракчы болсом, көп ошол каракчыларды артта калмакта. Ошол ак жолго жумшайын, ушул илимди, ушул билимди, ушул талантты деп биринчиден Кудай мага ыйман берди. 1997 жылы анда Раматлык Темирбай ажы ректор болчу Ислам институтунда. Ошол киши Кудайдын жардамы менен мени кабыл алып окууга. Анан тарыхты окусам, ошол бүт пайгамбарлар, эжеке, бүт пайгамбарлар даават ушу кедей кембагалдардан, жетим жесирлерден, кулдардан баштаптыр да. Бүт Иса пайгамбар болсун, Муса пайгамбар болсун, Мухаммад пайгамбар болсун, кайсы пайгамбар болсун, биринчи динге кедей кембагалдар кабыл алат экен да. Анан кийин байлар кабыл алат экен. Анан кийин бийликтегилер кабыл алат экен. Өзү ушундай экен да, бул Алланын сүннөтү экен. Куранда 25 пайгамбардын окуясы келет. Ошондо деле ошол Юсуф пайгамбардын падышасы, Юсуф пайгамбардын доорунда жашаган адам исламды кабыл алып мусулман болуптур. Анан Салих пайгамбардын коомунда жашаган ошол пайгамбардын доорундагы падыша мусулман болуптур да. Башка ошо 25тин бардыгынын ошол коомунда эмелер бүт каршы чыгып, мен Кудаймын деп, башка деп ошол түбөлүк баксыздыкка дуушар болушкан. Анан эми Кудай ушундай жүрөгүмө салды. Келип ошол чоң свалка бар деп уктум адамдардан. Анан жүрөгүм ошого тартып, мен эч ким деле бар деген жок, башка деген жок. 2000 жылдары мен 97 келдим, анан ошол 98, 99, 2000 арада бир-эки шарды билбейсиң, айылдан жаңы келсең. Анан 2000 жылдары ошол биринчи барып баштадым. Барып баштап, анан кийин ошо менен ошо иш уланып кетти же. Ошо иш уланып кетти. Көп окуялар болду эжеке, ачык айтканда. 2009 жылы мен эсимде бар, билем. Темирхан Ажы деген чоң убагында чоң кызматтарда жүргөн. Анан өлүп эле көрдүгөр элек, башка көп нерсени көргөн. Ошол кишини анан раматлык өтүп кетти. Шербек деп мына бул ысык ата чүйдөн ошол дагы бир киши үчөөбүз бардык. Ошо свалкага, мусорга барып анан дават айттык, башка кылдык. Анан элдер бизди кубалады. Молдолор, жыргагыңыздан келип атабызбы? Эмне болду? Биз 2009 же 2004 эсимен чыгып атат ошо. Эмне жыргагыңыздан келип атабызбы? Эмне бизге дават айтасыңар деп урушту да бизди кубалашты. Анан биз кеттик. Анан ошондон 10 күн өтүп өтпөй ошол свалка кулап кетип, 9-10 адам каза болуп калды да. Анан ушу молдолорду бекер кубалаптырбыз деп, анан кийин ошол мусорда дагы ошол жетекчилер, башкалар эмелер бизди кабыл алып баштап, анан ошо менен иш уланып кетти. Анан өзү кыргызда жакшы макал бар го эже, баш ооруган Кудай менен иши жок деп. Эң дааватты, эң ошол Кудайдын осуятын, динди кабыл алган жер, эң кабыл алган жер бул абак жай биринчиси. Экинчиси оорукана. Кедей кембагалдар ошолор жакшы кабыл алат да. Байлыкта жүргөндөр, бийликте жүргөндөр, акчасы көптөр, базарда иштегендер болдубу, бүттүңбү деп кабыл алат, бирок азыраак да. Ошо кедей кембагалдар келсе, анан байлар келет, анан бийликтегилер келет, Кудайды кабыл алат. Ошондой экен да же. Анан эми ошо эч ким деле эме болгон жок, өзүм эле баргым келип, ошо Кудай неме кылды да. Сиз көчөдө жүргөн сел саяктарды 100дөн ашуун адамды дааватка жөнөтүп жүрөсүз. Акыбетти болдубу?
2-3 күн болуп калды. 103-чү адамды ошо Кудай жолуна 40 күнгө даватка жибердик Алланын жардамы менен эжеке. Кудайга шүгүр, ошол 103 адамдан бир 10-15 качып кетиши мүмкүн. Бирок калганы 80-90 оңолуп кетип атпайбы эже? Плюс да бул. Мына өлөт, 2 сааттан кийин өлөт деген адам болуп, 2 этаж үй салып, бала чакалуу болуп, бирөөнүн атын айткан бул туура эмес. Чоң кызматтарда иштеп атышат. Алардын деле эжеке 2-3төн дипломдору бар экен. Таптакыр эле көчөдө калып калгандары да бар. Бирок балдары чоң кызматта, кыздары чоң кызматта, аялына таарынып, башкага таарынып, адам мындай Кудайды сүйбөсө, Кудайга таянбаса, чоң кызматтан түшкөндө стресс болуп, эме болуп калат экен да. Мен сүйлөшсөм, убагында ошол ак үй, көк үйдө иштеген адамдар бар, мугалимдер бар, журналисттер бар, банкерлер бар, ошондой. Анан оңолуп кетип атышат. Кудайга шүгүр эжеке, шүгүр, Аллага шүгүр. Эстебес Ажыкуловдун кубанганы жана өкүнгөнү эмне? Кубанганым Кудайга шүгүр, кыргыз мамлекетибиз бар. Ушуга мен аябай мамлекет бул Кудайдан кийинки байлык, ушул бар экенине өтө кубанам. Өкүнгөнүм ошол биздин жетекчилер жакшы иштебей качып кеткенине, кыргыз мамлекетин карызга белчесинен батырып койгонуна өкүнөм да. Таштаган жерлерге барып, жардам көрсөтүп жүрөсүз, баарлашып маектешип жүрөсүз. Алардын атынан жалпы журтка эмне деп айтмаксыз? 500 адам иштейт Таштандыда. Эң өкүнүчтүүсү 4 жаштан баштап 70 жашка чейинкилер иштейт эжеке. Бир нерсени аябай каалайт элем, ушунчалык каалайт элем. Тарыхта билесиз, падышалар, жанагы Сулайман Султан, Азирет Умар, башкалар элдин катмарын көргөн да. Ошол биздин бийлик башында турган, эң жогорку эмесинде турган адамдар, ошол мен ошо каалайт элем, ошо өз көзү менен кааласа мен апарып ошо свалканы көрсө, телевизордон эмес, интернеттен эмес, көзү менен көрүүлөрүн каалайт элем да. Андан берирээк чыкса, Сүт Нурша отурат, биягында 10-20 кыз отурат. Ошолорду ошо биздин бийлик башындагы адамдар көзү менен көрсө деп каалайт элем. Ошо Таштандагылардын каалоосу дагы ошол жыргаганман жылкычы болуп турмун молдеке, айла жоктон келип атам дейт да. Анан мен бияке келбегиле, иштебегиле десем мени сөгөт да, кубалайт да. Анан мен не деп сүйлөрүмү дагы билбей ушундай ойлонуп калам да. Анан Кудай жүрөгүмө салды. Мен айттым, баш аяктан жумуш табылганга чейин, башка болгонго чейин эркектер келип тургула, бирок аялдарды, жаш балдарды алып келбегиле десем, ушу туура кабыл алышты да. Анан элдер ойлошу мүмкүн, эмне швея тиксе толтурады, башка кылса толтурады деп. Швеяны деле ар бир аял тиге албайт да, анын деле бир өзүнүн эмеси болсо керек. Анан ошол кээ бирлер айтат, молдеке дейт, ушу турмуштун айынан келдим, анан жин шайтан ороп алдыбы, башка болдубу, кетейин десем да кетпей эле ушу айланып келе берем дейт да, айланып келе берем дейт. Анан Кудайга шүгүр, пайгамбарыбыз айтыптыр, ла яшкуру ман ла яшкурун нас, ким адамдарга шүгүр дебесе, адамдарга ыраазы болбосо, адамдарга рахмат дебесе, ал Кудайга да шүгүр дебейт, Кудайга да ыраазы болбойт, Кудайга да рахмат дебейт деп. Анан ошол аялдарды, ошо Мусур Таштандагы аялдарды, түрмөдөн жаңы чыккан аялдарды, Кудай мени кечирсин, элде ошондой айтылып калыптыр. Ошол бомж болуп калган аялдарды, башкаларды мен аялым Наргиза Нарындын кызы үйгө чейин киргизип, ошол 4 комнат үйүбүз бар, залга чейин киргизип, ошолорго сабак берип, жумуш таперинге аракет кылып, ушундай кылып атабыз да. Маек кургандыгыңыз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Эстебес Ажыкулов болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.